биринчи орунда келүүдө. Ал эми Алай командасы 6 аракет жасайт. Ал эми Мурас Юнайтед командасы дагы мүмкүн болушун алып барат. Ал эми алардын атаандашын Юнайтед командасы көк оюнчулар, көк түстүү Антон Землюнихин, кыргыз футболунун легендасы. Ал ушул жерде биринчи сокку узатылган, эсеп сандары 1-0. Алай командасы алдыга чыкты. Барып оң канаттан аябагында жакшы ачылган Борборго Мурат Худжа. Бул жерде рикошет орун алган экен. Аябагында башталып кетти окшойт. Нурдөлөт Сталбеков ага каршы коргоочулар. Бул жерде биринчи голдун алдын экинчи голду жаратууга мүмкүнчүлүк бар. Ай. Уюштурулган чабуул, өтө ылдамдык менен пас берүү. Дарбазага тегилген топ азырынча Азамат Михаил Пономаренко өз ордунда. Салкынган деңгээлде топ токтотту. Акималиев жана Нурдөлөт Сталбеков. Дарбаза бош. Сталбеков пас берсе болот. Мурат Худжа Жаббаров экинчи деңгээлде сокку, үчүнчүсү менен караңыздарчы урматтуу. Өз соңуна финиш тайм. Парода ортодо жакшы Максат Алыгулов киргизилген. Антон Землюнихин бул жерде аябагандай жакшы мүмкүн кылсак болот. Азырынча Кирилл Сидоренко бул жерде эмне пенальти, урматтуу мекендештер. Пенальти ортодогу башкы Пономаренко жана Землюнихин. Кимиси мыкты болот? Антон. Эсеп сандары 1-1. Антон Землюнихин өткөн жыл Азия чемпионатына чакырылган. Команда менен бир топ ийгиликтерге жеткен. Калысбек Акималиев топ өз ордунда оюн таласына чыгууга даярданууда. Кимди алмаштырат болду? Чогуу көрөбүз. Ошол эле Кирилл Сидоренкону алмаштырышы мүмкүн. Алай чабуулда борбордук бөлүккө оюнга кирди. 22-нчи катар сандагы биринчи жакшы чыгарып берилген, экинчи Шахжахан Сатихановдун узаткан соккусун Калысбек Акималиев азырынча кайтарды. Алай командасынан гол күтүүдө. Гол сөзсүз түрдө керек. Мындай кайрадан азырынча коргоочулар ийгиликтүү экен. Дагы менче чыгарып берүү орун албады стандарттык абалдан. Кайрадан Алайын оюнчулар окмушту. Узатылган сокку эле. Коргоочулар узатпаса